Өкөн Таштанбеков, Ысык Ата округу. Алмаз мырза, бая күнү ушу жерден өкмөттүн мүчөлөрү келгенде генерал Ташиев жана көз кысканда ушу жерде отургандар көп түшүнбөй калды окшойт. Мен чын менен тиги энергетиктерге көзүн кысып, ак бөкөнүн акчасын берип койгула деп кыскан. Алар түшүнбөй калды окшойт. Ошол үчүн мен айтарым, Норус айыл 3 маселени көтөргөм. Ивановкадагы мектеп, Новопокровкадагы бала бакча, анан Норус айылындагы Ысык Ата айыл өкмөтүндө столбаларды коюп аттым эле. Мен өзүм эсебимен алып барып берип, ошону коюп койгулачы деп сурансам, вице-премьердин поручениясы деп мына мага Север Электродан договор алып келиптир. 61 000 сомго 27 столбаны коюп беребиз депчи. Бул биздин иш эмес депчи. Менин деле ишим эмес. Столбаларды сатып алып коюш. Мен депутатмын, мен мыйзам жазышым керек. Бирок мен сендей бөлбөй. Президент айткандай 80% эл мени колдойт дегенде, ошол президентти колдогон эл ошол жерде. Мен ошолорго алып барып коюп атам. Өзүмдүн эсебимен. Эми менин жардамчым бар, ошолор эле жалдаган машинени жалдап барып туруп 15 000 сомго коюп келди. Аласыздарбы же жана өзүңүздөр берген? Буларда бет деген жок. Ошол үчүн сураарым. Мадумаровдун колун сындырардын алдында ошол келишимди жөнөткөндөр 61 000 сом дегендерди столбанын ордуна барып көмүп койгулачы ошол жерге барып. Кантпосун ошол. Эми акчасы жок суранып атты да элдер. 15 000 сомдук жумушту 61 000 сом деп кайсы беттер менен жазатып атат эми. Тиги жана 300 000 төрткөлдө банк. Ошол үчүн айтып коет элем. Элди бөлбөйлүк, силердики меники эми баягы колубуздан келген нерсени жаза берели да. Бөлүшпөй элечи. Ошондуктан дагы бир жол кайрылат элем. Дагы калганы бир 70 столу бар. Баарын сатып алып барып берем ордуна. Кран эле берип койсунчу Север Электро. Кран. Соляркасын да коюп беребиз. 5,5 жылдын ичинде. Ошондон бир чоң бир проблема кылбайчы. Бул бир. Анан кийин жанагы ушу сизге 5-6 рет кайрылып атам. Ивановкадагы мектеп ишкерлерге. 5-6 жолу сүйүнү баягы чалып коюшат. Мына бүгүн бөлөт, эртең бөлөт деп дагы эле жок. Жок дегенди жообун айтып койсунчу, качан бөлүп беришет. Ошол жерде ата-энелер чыркырап эле улам чыгып атышат. Жок дегенде баягы чалып, мектептин ушул 3-мектептин директоруна чалып койсунчу, ошол жердеги ата-энелерге айтып койсун. Эртең болобу, бир айдан кийин болобу, бир жумадан кийин болобу, ошол. Анан дагы баягы айтып өткөн ошол мектеп. Мен бай айтпаймынбы, мамлекеттен 14 миллион сом ошол роддомду салганга бөлүнүптүр. Ошону мен өзүмдүн эсебимен полный салып берем, под ключ салып берем. Ал президенттин номер 1-чи иш алып барсак, ишкерлерге да жана азыркы күндө могу саясат